Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Баарыбыз кезектеги кыргыз тили сабагына даярданабыз. Окуу куралдарыбызды алып, бүгүнкү теманы жана числону жазабыз. Бүгүн биз сиздер менен иш кагаздарынын стили, анын ичинен мүнөздөмө иш кагазы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү сабактын максаттары: иш кагаздары, анын ичинен мүнөздөмө иш кагазы жөнүндө түшүнүк аласыңар. Өз алдынча мүнөздөмө жаза аласыңар. Туура, катасыз жазууга багыт аласыңар. Бүгүнкү сабактын максаттары түшүнүктүү болгон болсо, анда биз жаңы теманы баштайбыз. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, иш кагаздарынын стили бул кептин стилдеринин түрүнө кирет. Кептин стилдери өзүнчө чоң эки топко бөлүнөт. Биринчиси оозек стиль, экинчиси жазуу стили. Жазуу стили болсо өз алдынча дагы бир 4 түргө бөлүнөт. Илимий стиль, көркөм стиль, публицистикалык стиль жана биз бүгүн өтчү темабыз иш кагаздарынын стили. Биз мурдагы сабактарыбызда өтүп келгенбиз, иш кагаздарынын стили өз алдынча эки топко бөлүнөт деп. Расмий иш кагаздары жана расмий эмес иш кагаздары. Иш кагаздары жарандар менен жарандардын же жарандар менен мекемелердин ортосундагы түрдүү укуктук мамилелерди тейлейт. Коомдогу, эл чарбасында, ар түрдүү тармактарында колдонулган иш кагаздары сан жагынан өтө көп. Иш кагаздарынын ар бир түрү өзүнчө бир формага ээ. Анын жазылышында же толтурулушунда өзгөчөлүктөр бар. Иш кагаздарын жүргүзүүдөгү талаптар: диалектилик сөздөрдү колдонбоо, кесиптик терминдердин орду жана өз маанисинде келиши, артык баш сөздөрдү колдонууга жол бербөө, көркөм сөз каражаттарын ыксыз пайдаланбоо, айтылуучу ойдун тактыгы, ачыктыгы, түшүнүктүүлүгү. Иш кагаздарынын сабаттуулугу: адам, мекеменин аттарын туура жазуу жана убакытты так көрсөтүү, тексттин туура жабдылышы. Биз жогоруда айтып кеттик, азыркы кыргыз тилинде иш кагаздарынын стилинин эки түрү бар. Биринчиси расмий иш кагаздары болсо, экинчи түрү расмий эмес иш кагаздары. Расмий иш кагаздарына өкмөт, мамлекет тарабынан кабыл алынган иш кагаздары кирет. Негизинен иш кагаздарынын ичинен расмий иш кагаздары саны, аткарылуу өзгөчөлүгү жана түрлөрү боюнча расмий эмес иш кагаздарынан кескин айырмаланат. Расмий иш кагаздары деген атоонун өзү да шарттуу болуп саналат. Расмий иш кагазы бул мекеме уюмдардын, ишканалардын иштерин жүзөгө ашырууда колдонулган иш кагазы. Расмий иш кагаздарына төмөнкү иш кагаздар кирет: закон, указ, устав, программа, мыйзам иш кагаздары кирет жана ошондой эле өкмөттүк билдирүү жана мамлекеттердин ортосундагы келишимдер кирет. Ал эми расмий эмес иш кагаздары жарандар жана мекемелер тарабынан даярдалат. Башкача айтканда, адамдын өзүнө тиешелүү болгон иш кагаздар расмий эмес иш кагаздары болуп эсептелет. Аларга арыз, мүнөздөмө, өмүр баян, справка, келишим, ишеним кат, түшүнүк кат, токтом, тил кат, кулактандыруу жана башка иш кагаздары кирет. Бул иш кагаздарынын стили көбүнчө түзүлүшү жагынан жөнөкөй, сүйлөмдөрү да белгилүү бир үлгүгө салгандай окшош келет. Биз бүгүн сиздер менен ошол расмий эмес иш кагаздарынын түрүнө кирген мүнөздөмө иш кагазын өтөбүз. Адамдын иштеген иши, окуусу, жалпы жүрүм туруму
ишке болгон мамилеси боюнча маалымат берүүчү документ мүнөздөмө болуп саналат. Ал мекеменин жетекчиси тарабынан берилет. Мүнөздөмөнүн тексти өз ара тыгыз байланышкан 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө кызматкердин эмгек ишмердиги, аткарган ишиндеги өзгөрүүлөр жана башкалар жөнүндө маалымат берилет. Экинчи бөлүктө аткарылган кызматына болгон мамилеси, жетишкен ийгиликтери, коомдук иштерге катышуусу, мүнөзү, жолдошторуна жасаган мамилеси сыпатталат. Үчүнчү бөлүктө жогорудагы 2 бөлүктөн тыянак чыгарылат. Мүнөздөмөнүн кандай максат менен каяка берилип жаткандыгы көрсөтүлөт. 2ден кем эмес жетекчинин колу коюлуп, уюмдун мөөрү басылат. Мына бул жерде мүнөздөмө иш кагазынын үлгүсү турат. Баарыбыз үлгү менен таанышып чыгабыз, урматтуу окуучулар. Үлгү менен таанышып бүткөн болсок, анда биз көнүгүүлөрдү аткарабыз. 202 көнүгүүнү карайбыз баарыбыз. Жакын курбуңардын бирине мүнөздөмө жазып келгиле. Демек, баарыбыз өзүбүзгө жакын болгон досторубузга же болбосо ошол курбуларыбызга мүнөздөмө жазат экенбиз. Андан кийин болсо 203 көнүгүүдө суроолор берилиптир, ага жооп жазабыз. Биринчи суроо: мүнөздөмө кандай документ? Экинчи суроо: ал кайсы учурда жазылат? Мүнөздөмө ким тарабынан жазылат? Мүнөздөмө стилдин кайсы түрүнө кирет? Иш кагаздарынын кандай түрлөрүн билесиңер? Демек, 2 көнүгүүнү тең аткарып бүткөндөн соң тапшырмаларды мага жөнөткөндү унутпагыла, урматтуу окуучулар. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта болгула.